Bizde ошол жылдап, 100 жылдап, 70 жылдап, андан бери 30 жыл өтсө, 100 жылдап калыптанган гимназия, лицейлердин бардыгыны сиз саботаж кылып, бир күндө талкалап койдуңуз деп айтам мен, коркпой элечи. Себеби лицей менен гимназиялардан гана жылына алтын сертификат, алтын тамга алып, президенттик немеге стипендияларга жетип аткандар ошол гимназия менен лицейдин жыйынтыгы, результаты. Ошол бизде жанында пайдасыз лицей гимназиялар көбөйүп кеткендигинин натыйжасында ошону силер сортировка кылып туруп, кимиси результат берип атат жылда. Кайсыл гимназия лицейдин мугалимдери өздөрүнүн билим деңгээли жетиштүү болуп турат. Же болбосо мектебили сертификат алып туруп, көбүрөөк айлык алып, келип сабак берип, келип кетип жүргөн лицейлерде эмес, мына ушул биздин Баткендеги Гапырагайдын гимназия лицейини, Ноокаттагы билимкананы, Өзгөндөгү Таңатар атындагы гимназия лицейди, мына азыр эле сөз кылып аткан, мына ошол Чалдыбар жаттак мектеп интернатыны ушундай кылып туруп 7 облустан 45 райондон бирден карап туруп, эң жакшы результат берип жүргөн гимназия лицейлерди сактап калып туруп, анан калганын жыйынтык бербегендерди жоюп, акырындап сиздин акылман мектебиңиз бутуна туруп, калыптанып, шарты түзүлгөнгө чейин кармап туруш керек болчу. Ошондо гана секин атыны өзгөртүп койт элеңер. Гимназия лицейлерди акылман мектеби дейсиңерби, же улуттук гимназия дейсиңерби, улуттук лицей дейсиңерби, кайсы бир атты коюп туруп, тажрыйбасы бар мектептер менен жыйынтыкты берип аткан лицейлерди сактап калыш керек болчу. Бардыгын бир казанга салып туруп, талкалап салбастан. Азыр силер ушундай кылдыңар. Ошон үчүн ушундай суроолор пайда болуп атат. Бүгүнкү күндө мугалимдердин духу да түштү. Мугалимдерге берген мыйзамды Кудай жасаган жок. Мыйзам кабыл алдыңыз. Доктор Шарчеевна, сиз алып келген мыйзамды биз кабыл алып бердик. Ошол алып келген мыйзамды мыйзам чегинде сиз азыр аткара албай атасыз да, даяр эмес экенсиз да. Бүгүнкү күндө мектептин сапатын көрдүңүзбү? 12-жылдык мектебиңиз да жок. Анын программасы да жок, китеби да жок. Азыр эски программа менен окутуп атат, анын дагы талкалап салдыңыз, лицензиясы бүтүп калган гимназия лицейлерди. Ошон үчүн сиз айтканды жаман көрбөңүз. Биз экөөбүз бири-бирибиз менен сый урматпыз. Бул мамлекеттик кызмат да. Качан балдар талкаланып атканда биз унчукпай тура албайбыз. Ошондуктан мен сунушум Венера Калбековна, бул ушул карап аткан маселеңерге тиешелүү маселе. Тез аранын ичинде сиз анализ жасап чыгып туруп, быйылкы окуу жылында алтын сертификат менен алтын тамга алган окуучулар чыкпайт. Себеби ошолор гимназия лицейден чыгып аткан. Азыр кароосуз калды балдар, даярдалбай атат. Ата-эне байкуш акча төлөп, ортого каражат төлөп окутуп атат. Анда биз аттестатта, мектепте окуткан программабыз ортого жарабаса, анда эмне үчүн каражат кетирип атабыз биз мамлекет? Эмне үчүн айлык төлөп атабыз мугалимдерге? Же туура эмеспи? Ачуу болсо да моюнга алыңыз, бул чындык, реалдуу жашоонун чындыгы. Ошондуктан сиз азыркы күндөгү айтылган сөзүңүз, менин сунушумду бүгүнкү күндөгү ушундай натыйжа берип аткан гимназия лицейлерди тизмелеп чыгыңыз дагы, азыркы сунуш кылып атканыңарды кайрадан бир күн жалпы 7 облус боюнча бир эле тема кылып туруп карап, анан конкреттүү түрдө сунуш кылып, жогорку кеңешке сунушту айтышыңыздар керек. Ал мыйзам боюнча болсо, сиз даярдап келиңиз. Мыйзамды сиз адам даярдап атат. Мыйзам элге кызмат кылыш керек да. Мыйзам ошон үчүн өзгөртүү толуктоолор менен жашоого карата шайкеш келип барыш керек. Ошон сиз бул жакты сиз карабай атасыз да. Туура айтасыз. Надежда Зимовна, мыйзамга өзгөртүүнү биз киргизсек болот, туурабы? Даярдап келсин. Чындап эле мына анализ кылып натыйжасы бербегенден кийин биз ошол өзгөртүүнү киргизсек болот, Надежда Зимовна. Азыр башчыңызды таппай калдыңыз да, бир эле сөздү кайталап эле айта бересиз. Бир эле сөздү. Өзүңүз сунушуңузду берсеңиз. Мен сунушту конкретный айтып атам, Венера. Эми ар бир нерсенин өзүнүн этикеси бар. Мен менен жарышып сүйлөп атасыз. Мен эми конок катары келип сунушумду айтып калайын деп келдим, элдин ой пикирин айтыпчы. Конкреттүү түрдө мен айттым. Азыр менин сөзүм түшүнбөй эле жарышып сүйлөп атасыз да. Мен айтып бүттүм сөздү, отургандар угуп атпайбы сөздүчү. Венера Калбековна, дош кылып берип койсоңуз. Ошон үчүн мен сунуш берем. Улуттук гимназия дейсиңерби, башкача ат коесуңарбы же өзү менен утурумду кармап турасызбы? Азыркы мен конкреттүү айткан сунушту эске алыңыздар, тактап чыгыңыз. Жыйынтык берип келаткан гимназия лицейлердин тизмесин түзүп чыгыңыз деген сунушту айтам мен. Бардыгын бир казанга салып кайнатпагыла.